Men коронавирус илдетин 15 күн ичинде токтотуп жана 1 айдын ичинде кыргыз элин баары өз жумуштары менен алектениши. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен Токтогулов Нурдин Бейшенбекович, Талас областынын Манас районунун тургуну болом. Өзүмдүн эр жигиттик парызымды аткаруу максатында сизге кайрылууну туура көрдүм. Учурда Кыргызстандагы абал өтө курчуп бара жатат. Себеби күндөн күнгө коронавирус жугузган адамдардын саны өсүүдө. Биз ушул кыйын абалдан чыгып, элибизди сактап калыш зарыл. Алла Тааланын буйругу менен жана сиздин колдооңуз менен мага бул ишти жөнгө салууга уруксат берүүңүздү суранам. Мен Нурдин Бейшенбекович, элим үчүн, жерим үчүн күнү түнү айлык акысы жок иштеп берүүгө даярмын. Мен коронавирус илдетин 15 күн ичинде токтотуп жана 1 айдын ичинде кыргыз элин баары өз жумуштары менен алектенүүсүнө шарт түзүп берем. Эгерде өз убадама тура албасам, Кудайдын алдында жана элимдин алдында жооп бергенге даярмын. Элим, сиздерден суранарым, бул илдетке кош көңүл карабайлы. Келгиле, кеч болуп кала электе чоң жоопкерчилик менен бардыгыбыз биригип, бир муштум болуп түйүлүп аракет жасайлы. Ассаламу алейкум, менин кыргыз элим. Мен атым Владислав. Мен өзүмдүн кыргыз жеримде төрөлгөнүмө абдан сыймыктанамын. Мен кыргыз тилинде эркин сүйлөйм. Бирок кыргыз досторумдон башка тилде сүйлөп, өз тилин унутуп калганына, түндүк, түштүк бөлгөнүнө, уруу, айылдаш деп жердин жана элдин бөлүп жарганына абдан өкүнөм. Башка улуттагы өз жердештерин өзүнөн төмөн көргөн досторумдан таң каламын. Урматтуу мекендештерим, кыргыз жерибизди биз баарыбыз бирдей эле жакшы көрөбүз. Манас бабам айткандай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарабыз. Ошол илдетти бирге жеңебиз. Күч биrdikte. Кыргызстан.